Жер үч маселеси деп келип атпайбы? Сиздердин үнүңүздөрдү угайлы деп келип атпайбы? Тынчсыздаңыз сураныч сиздерден. Анда мындай нерселерге алдырбагыла сураныч. Kameralar bir şey etmeyin. Assalamu alaikum. Hurmatlı elçiler, hurmatlı tuğanlarım. Barınızdardı bugünkü Allah Taala buyurup nasip etken Oroza gününüzden men kutlukdayman. Orozanızlar kabul olsun. Allah Taala barınızga tinchlik bersin. Elimizge, yurtumuzga, mamleketimizge tinchlik berip intimak bersin. Xudoy buyursa bardık meseleler, bardık жақсы өйдөгү маселелердин бардыгы жакшы чечилет. Эч кандай ушу орозо күнүндө, орозо маалында бири-бирибизге акарат айтып, жаман сөз айткандан алыс болойлу. Мен ушун сиздерге чакырам, урматтуу элчи. Урматтуу аксакалдарым, урматтуу элчи. Сиздердин бул жерге чогулганыңыздарды мен 2 күн алдын айткамын. Ушу элдерди чогулткула, Кошап жерине барып, ел менен жолугуп, элге өзүбүздүн ой тилегибизди, максатыбызды жеткизип айтып берейин деп атайын келип отурам. Мына апан отургузуп койгулачы. Апан отургузуп койгуңуз. Стол барбы? Ошондуктан бол, апер. Ошондуктан азыр узурдабай алыстагылар жакыныраак келип туруп алыңыздар. Мен бир сөз айтып берейин. Анан кийин урматтуу тугандар, соолорду бересиңер. Мен эч качан өзгөнүн элинде тартипсиздикти, жамандыкты көргөн эмесмин. Ар дайым эл ушул жерде тартиптүү болуп жүргөн, маданияттуу болуп жүргөн. Ар дайым эл ушул жерде бири-бирин угуп, жаңа маселе чечип жүргөн. Биз бири-бирибизге душман эмеспиз, дагы мына айтайын. Эмне көрүп атам, бир 5-6 жаш балдар чыгып алыптыр өзүнчө мындай агрессивдүү болгондорун. Мен сиздерден суранам, урматтуу туугандарым. Урматтуу туугандарым, эл журтум. Сабырдуу болуңуздар. Мен баарын айтып сиздерге түшүндүрүп берем. Анан суроолоруңуз болсо бересиздер, атайын келди мен сиздерге жолугайын. Ошон үчүн мен жооп беремин, эч жака кетпеймин. Акыркы суроолорго жооп бергиче ушул жерде турамын сиздер менен. Андай кылып туруңуздар. Урматтуу тууган, мындай турбайсыңар. Мындай турбайсыңар. Урматтуу туугандар, отур була. Men çıktım bile birinci ayıp vereyim ya. Men çıktım bile birinci ayıp vereyim sözünüzge. Urmatlı, sizi biz kolluyoruz gibi desek. Ama eğer siz hiç kim kolluyoruz söyleyemedim diye de siz söylemiyorsun. Bu iyi özgürlüğü biz çoğunluğumuz. Bizim yerimizi siz hayatta bir farklı değerlerine sahip. Ama biz bunda yapamayız. Özgürlükle diyecektim de bizim elimizde.
Анан мына күчөр улаңдары сиздерден сурашман, тынчтык сактап бериңиздер. Мына жака бирден келип мыйзамдуу жыйын кылайлы келиңиздер. Урматтуу операторлор, алысыраак турасыңар. Кандай элге көрүнбөй калды. Oturalım operatör. Же отуруп алгыла силер. Оператор. Ошону койгон. Урматтуу курсаттыктар. Мындай, жаштар, эми камчы Кыдыршаев азыр келди. Эми скрону берде бирден берейин, ысылдабайчы. Чын айтканда, операторлар, чын айтканда силерчи. Жана мына туура айтты. Силер ушуларды түнө кетесиңер. Ал сурак туруп берди, жакыныраак турасыңар. Жана эл жүйөкөнө бирин дагы чапкан жоксуңар. Жумушкаларга. Оптап жубагыла, угасыңар, ошол жакта жакында турасыңар. Atar cümleler sırada suradık. El görsün, el görsün. Çınar kadar ne? Sana dünyanın turuna koymuşlar. Adı yerde adı tosalıp turdurmasınlar. El süzerde vardık biraz sınavlar biraz da geldi. Var operatör götürüp yet tosalıp. Hep sınıfta karmayla turlar. Gelingizler tuğanlar. Rasmi başlaylı, atayın dayatalgan alıp barıcı var. Miрлан Мырзага mikrofon uzatan, кезек-кезегинен ирети менен жакшыраак катылып жыйынды өткөрөт. Ызычы калтырбаңыздар туғандар. Мына жерде жазылган инсандар келип жазылыңыздар, жазыла электер. Ошолор гана баштап сүйлөйдү. Туғандар, келиңиздер. Miрлан Мырза, кел, жыйынды алып бар. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Камчыбек Ташевич. Рахмат келгениңизге. Урматтуу жамаат. Биринчи угалы. Тынч болуңуздар, сураныч. Ызычуу менен чогулуш бүтүп калат дагы азыр. Маанилүү нерселер окулбай, бүтүнбөй, чечилбей калат азыр. Биринчи сөздү берели. Анан кийин бизди бул жакта жана сүйлөшпөдүк беле. Жок, биз сөзгө чакыра турган аксакалдар жазып алганбыз биз. Тынч талапты коюп, кыска нуска кылып сонун кылып өткөзөлү деп сүйлөшпөдүк беле. Рахмат, рұқсат сізге. Daha bir жолу урматтуу эл журт, урматтуу курчактык туугандар, дагы бир коеюн. Тынчтаныңыздар, тартипти сактаңыздар. Эч кандай бул жерде кайсыл бир деңгээлде бири-бирине душман адамдар сүйлөшүп аткан жок. Бул жерде 20-30 адам кыйкырып аткан болсо, 100 адам, 1000 адам кыйкырып атса, мени дагы 100 000 деген миллиондогон адамдар колдоп турган. Так, ошондуктан давайте мындай тынчтанып, тартипти өткүзөйлү. Аксакалдарыбыз сыйлайды мынердеги аксакалдарыбыз отурат. Дагы бир жолу айтайын. Орузо маалында жакшы жаман сөз айтышпайлы, айтпаңыздар. Мен Кудай кааласа, Алла Таалам насип этсин, буйурсун ушуга сиздерге жаман айтпай, жакшы сөзүм менен гана келип айтып кетейин деген үмүтүм бар. Ошону туура түшүнүңүздөр. Дагы бир жолу айтайын сиздерге. Анан могул жерде бир жигит чыгып алып жана микрофонду алып сүйлөп атканда, менин атама, апама асылбагыла. Атама, апама асылганды көрдүм неге? Тай атаман бери, чоң атаман бери асылып атат. Аларга асылбагыла. Менин атама асылгандын тилини жулуп любой. Менин атам, менин апам асылгандын любойун тилин жулуп аламын. Асылбагыла мен апама. Урматтуу эл журт, урматтуу айтып атпаймынбы? Могул жерде бир 20-30 негатив жанагыдар бар экен. Дагы бир жолу айтып коеюн балдар. Асылбай, жаман сөз айтпагыла. Урматтуу эл журт, мен Кыргыз мамлекетинин чегараны тактоо боюнча делимитация, демаркация маселени аныктоо боюнча комиссиянын төрагасы катары силердин алдыңыздарга ошол комиссиянын жүргүзгөн иштерини түшүндүрүп берүү үчүн келдим. Биздин комиссия акыркы 3-4 айда бир нече жолу жолугушууларды өткүздү. Биринчи жолугушуубуз бизде Бишкекте болду. Бишкекте болгон жолугушууда Кыргыз-Өзбек мамилелери аркылуу жолугушууда Өзбек республикасынын делегациясы өздөрүнүн делегациянын составы менен 30-40 адам келип
Бишкекте 2 күн турушуп, анан протоколго кол коюп кеттик. Ал протоколдо эмне болгон? Ал протоколдо мындан ары ошол делимитация, демаркациялоо иштерин тездетүү, чегара маселелерди эртерээк чечүү боюнча маселелер кабыл алынган. Анан кол менен кармак сүйүнчү. Андан сырткары биздин жолугушуулар Тажикстан мамлекети менен болду. Тажикстан мамлекетинин ушундай эле өкмөттүк делегациясы менен биз Гүлистан шаарында жолуктук. Гүлистан шаарында 2 күн ошол жерде болдук. Бирок Гүлистан шаарында биз протоколго кол кое алган жокпуз. Себеби Тажикстан республикасы менен талаштуу жерлерибиз көп болгондуктан алар эч кандай бир пикирге келе албадык. Эч кандай алар менен ошол жерлерибиз боюнча кандай тартипте иш алып барабыз пикирге келе албадык. Алар биз тааныбай турган, биздин мамлекетибиздин кызыкчылыгын коргобой турган шарттарды коюшту. Жана биз дагы ал шарттарга макул болгон жокпуз. Ошентип биздин Тажикстан менен болгон өкмөттөр аралык делегациябыздын иши протокол менен жыйынтыкталган жок. Эми андан соң биз Ташкентке бардык. Алар бизге келди, эми биз Ташкентке барабыз. Өзү жобосу ошондой. Бир бизде болот, бир аларда болот. Анан кайра бизде болот. Биз анан кийин Ташкентке бардык 23-24 март күндөрү. Ташкентке барып, Ташкентте 3 күн болдук. Ал жерде протоколго кол койдук. Ошол протоколдун маңызын мен силерге түшүндүрүп берейин. Эми Кудай буйрса, Өзбек делегациясы 10 майдан кийин бизге келет. Биз Өзбек делегациясын Ошто тосуп алабыз деген ойду кылып атабыз азыр. Ошо Ошто алар менен жолугуп, анан аркы кыла турган жумуштарыбызды тактайбыз. Биз 23-24 мартта Ташкентте жолугушуу өткүзгөндө эмне деп кандай чечимдерди кабыл алдык? Ушул боюнча мен силерге айтып берейин. Биринчиден, протоколду берчи, мен протокол боюнча айтайын. Протоколду алып, ушу протокол баш аягына чейин айтайын, чтобы силерге баягы аралашып кетпесин. Так, протокол номер 34. Мен бул жерде орусча жазылган, мен по ходу кыргызча которуп кете беремин. Өкмөттөрдүн чогуу жолугушуу заседаниясында Өзбекстан жана Кыргызстан суроолору боюнча демаркация Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чегарасы боюнча. Бул жерде кабыл алынган протокол негизинде биз могул суроолорду кабыл алдык. Биринчиден окуй берейин. Биринчиден тараптар сторону деп турат. Тараптар макулдашылды. Кемпирабад Андижан суу сактагычынын 900 горизонталында пограничный точка 312 менен пограничный точка 312-3-кө платинаны Өзбек Республикасында калтырууга бир шарттар менен, төмөнкү шарттар менен. Биринчиден, ушул суу сактагычты өкмөттүк чоң келишимдин негизинде бул мыйзам болот. Мыйзамга муну биз айландырабыз. Бул мыйзам болот. Мыйзамдын чегинде ушул суу сактагычты эки мамлекет бирге колдонот. Башкаруусу чогуу болот. Азыркы күндө Кемпирабадты башкаруу өзбектер жалгыз өздөрү жүргүзүп атат. Мындан ары биздин келишимдин негизинде сууну башкарууга чогуу суу башкарабыз. Так. Так, себеби өзүңүздөр билесиздер, 900 горизонтал деген бул эгерде биздин ошол Кемпирабад суу сактагычыбыз толо турган болсо 980 деген горизонталга жетет экен. 908 деген горизонталга жетет экен.
908 горизонтал болгондо, мына суу сактагычтын жээгинде жашагандар өзүңүздөр отурасыздар. Суу сактагыч акырына чейин толот экен. Анан ошондо 908 болот экен. Бит муну акырына чейин толгон биздин ошо жээктеги жашаган элдерибизге ыңгайсыз экенин белгилеп, бул болбойт. 908ге чейин биз сууну толтурбайбыз. Андай боло турган болсо, ошол жерде жашаган элдерибиздин үйлөрүнө загырып, үйлөрүнөн суу чыгып, огороддордон суу чыгып, ушундай чоң маселелерди алып келип атат. Ошондуктан биз муну түшүрөбүз деп 880ден биз баштадык. 880ге түшүрөбүз деп аракет кылдык. Бирок булар менен 2 күн талкуулап, өйдө-ылдый талкуулап отуруп, акыры 900ге келип токтодук. 900ге келип токтогондо, урматтуу эл журт, угуп туруңуздар аягына чейин, анан кийин суроолор менен чечебиз баардыгын. Урматтуу эл журт, 900га келип токтогондо, жээктен, кээ бир жээктен, эми бул баягы жээктин ичиндеги суудагы жерлердин рельефине караштуу болот экен. Кээ бир жээктен 1 километр, 1,5 километрге чейин суу тартылат экен. Кээ бир жерден 300, 400, 500 метрге чейин суу тартылат экен. Баягы чуңкур жерлерден. Ошентип отуруп жээктен суу тартылат экен. Ошол жээктен тартылган сууну биз эсептеп отура турган болсок, баягыдай суу толгондо үйлөргө зак болуп, үйлөрдүн ичинен огороддордон суу чыгып, жанагындай дренаждар толгон маселе ушул менен чечилет экен. Ошондуктан биз ушул 900дан өтүп кетпеш үчүн, 900дан бул көбүрөөк булар көтөрүп жибербеш үчүн атайын биргелешкен башкаруу системасын киргиздик. То есть Компроватта биздин кыргыздардын жана өзбектердин ошону башкарып текшерип отура турган адамдар отурушат. Бул мыйзамга кирет. Мыйзам чегинде. Анан кийин экинчи шарты. Эгерде биз ушуну жасасак, эгерде биз ушуну жасай турган болсок, экинчи шарты бар. Экинчи шартты койдук. Өзбек тараптан кыргыз мамлекетинин граждандарына толук бойдон сууга колдонууга мүмкүнчүлүк берилди. Доступ к воде дейт. То есть толук мүмкүнчүлүк берилди. Бул эмне деген мүмкүнчүлүктөр? Бул деген малды сугарса болот. Угуп тургула. Угуп турбайсыңар мени. Угуп турбайсыңар. Мен кабыл урматтуу эл журт. Урматтуу эл журт, угуп тургула. Мен азыр дагы токтоп тургула. Мен угуп турбайсыңар. Биз кабыл алынган чечимдерди силерге жеткизейли. Анан кийин сүйлөшөбүз. Туруп тургула. Экинчиси эмне болот? Экинчиси, урматтуу угандар, бул адамдар толук бойдон сууга түшө алат, суудан малды сугара алат, полив кыла алат, балык тута алат. То есть бардык ушул маселелер булар дагы мыйзам кире турган болду. Бул эки. Үчүнчүсү угуп тургула эми. Эми укпайсыңар бем, уят эмесин, маданият болуп тургула. Үчүнчүсү, урматтуу эл журт, үчүнчү шартыбыз болду. Баягы водохранилище чекесине, баягы 900га түшкөндөн кийин водохранилище чекесине эч кандай баягы зым тартуу, решетка коюу деген болбойт деп мыйзамга киргизип атабыз. Так. Эми төртүнчүсү Өзбекстандан дагы дополнительно биз алып атабыз 900га түшкөндөн кийин 908де чаша толгондо биздин 5725 гектар жерибизди ээлейт экен. Толгондо. А 900га түшүргөнүбүздө 4400 ээлейт экен. Бул эми азырынча приблизительный. Муну жанында барып өлчөп, анан кийин такташат гектарына чейин. Так, 5700 деп коеюн. Толгондо 5700 ээлейт экен. Түшкөндө 4400 ээлейт экен. 900га түшкөндө. Ошондо 1300 жээктерден 1300 гектар бизге жер калат экен. Ошо калган жээктерде калган жерлерди жергиликтүү бийлик органдары ошол айыл өкмөттөр менен кошо аны өзүңүздөр карайсыздар. Буга дагы кошумча ошол 1300 гектар жерге кошумча
Andijan облысының Өзгөн району менен жана Сузак району менен чектешкен жерден 1000 гектар жерде компенсацияга алайын деп атабыз. Так, ушундай шарт менен. Анын 500 гектарын мына Өзгөн районуна берип атабыз. Ана Кызылдын жогор жагында жанагы билесиздер, Ташакырдан. Анан ар жагын жанагы 500 гектарын Сузак районуна берип атабыз. Себеби дегенде өзбектердин границасы азыр үйдөн чыксаң эле прям алдыңа границасы тартылып турат да, зымдары. Ошол эл жашаган жерден границаны асфальт этип алысыраак жылдырыш үчүн 500 гектарын Сузак районуна берип атабыз. 500 гектарын Өзгөн районуна берип атабыз. Бул ушул шарттар менен, бул шарттар болду. Эми кийинкиси мына талап туруңуздар. Эми мына Канар Шахрихан сайдын жанында 50 гектар жерди алмаша турган болуп протокол кол коюлган. 50 гектар жерди. То есть алар биздин ошо Шахрихан сайдын боорунан сол тарабынан, компроваттын сол тарабынан 50 гектар жерди булар ала турган болду дагы, бизге алмашуу жолу менен 50 гектар жерди Өзгөнүн территориясына бере турган болду. Бирок муну мен дагы бир жолу айтып коеюн, бул боюнча дагы маселе бар. Бул боюнча мен өткөн аптада эле Кара Суу району ынтымак айылы менен жолугушуп кеткенмин. Ошол жерде эл журу менен жолугушуп, элдин сөзүн угуп, элдин тилегин, элдин мындай каалоосун угуп туруп, биз комиссия өзүбүзчө чечим кабыл алдык. Ал жерге 50 гектар эмес, биз 20 гектарды гана обмен кылайлы деп. Себеби элдин каалоосу ушундай болду. 20 гектарды биз аларга беребиз, 20 гектарды алар бизге берет. То есть 50 гектардан 20-га түштү. Эми бул мен чечим кабыл алынгандарды эме кылып атам. А бирок ушул кабыл алынган чечимдер мынантип эл менен жолугушкан маалда, эл менен такташып жер жерлеринде иштеген маалда булар такталып, кээ бир жерин көбөйтөбүз, кээ бир жерин азайтабыз, кээ бир жерин дагы башка менен карайбыз. То есть мунун бардыгы такталып иш менен болот да. Бул жөнөкөй бул болгону тугандар. Протокол намерение деп коет. Жанагы протокол түзүлүп келинди. Биз алардын ойлорун билдик. Алар биздин ойлорубузду билди. Эми муну дагы биз тактап отуруп, акыры такталган акыркы протоколду кабыл алабыз. Кудай буйрса жакында. Мына ошонун бирөөсү кече күнү эмеде жанагы ынтымак айылында болду. Мына азыр экинчи дагы чоң жолугушуу сиздердин айылыңыздарда, биздин айылыбызда куршапта болуп атат туугандар. Эми кийинки шарттар кандай болду ошо протоколдун? Ушул компроватты булар менен ушинтип сүйлөшкөндөн кийин эми Орто Токойго өттүк. Орто Токой суу сактагычы. Муну билесиздер, Ала Бука районунда Орто Токой деген суу сактагычыбыз бар. Ал суу сактагыч кичинерээк, ал суу сактагыч болгону 860 гектар гана түзөт. Биздин компроват 5700'ü түзсө, ал 860. Мундан компроваттан бир 7-8 эсе кичине. Так? Ошол Орто Токой боюнча биз эмне кылдык? Орто Токойдун үстүндө суу каптап турган жерди астындагы жерине компенсация алыш үчүн биз булар менен сүйлөшүп, эмне компенсацияларды алдык? Биз 50 участок Көксерек деген айылыбыз, урматтуу туугандар, Өзбекстандын тегерегине өтүп кеткен. Ошо баягы 50-60 жылдары өзүңүздөр билесиздер, көптөгөн убактарда баягы бир мамлекет болуп турганыбызда көптөгөн жерлер колхозу менен, совхозу менен миңдеген гектар жерлер өтүп кеткен. Так, ошо маалдарды азыр оңдоп атабыз. Ошол жерде биздин кыргыз туугандарыбыз калган. Ошолор азыр же бизде эмес, же аларда эмес, орто жолдо баягы көз жашын төгүшүп, кыйналышып, азап тозокту көрүп атышат. Алар бизге документ алып келип көрсөтүп атат. Бул биздин жерибизди. А биз көрсөтөлү десек, чын айтканда андай документтерибиз болбой атат. Ошо документтерге ошо маалда, ошондогу маалдагы жетекчилер кол коюп койгон. Ошондуктан Көксерек айылын алып атабыз. 105 гектар жери менен Ала Бука районунда. Андан кийин Баястан айылын алып атабыз. Баястан участогун.
ал жерде 3-4 айыл бар. 212 гектар жери менен алып атабыз. Андан кейін Акташ, Савай. Мына өзүбүздүн эле Кара суунун Акташ Савайда ушул жерде Кара суу шаарынан 10 гектар жерди ошо өзбектер берсе экен, жанагы очистный сооружениеге деп bir 10 жылдан бери сурап жүрүшөт, 15 жылдан бери. Алар бербей жүрөт. Жок, бербейбиз деп. Прям булардын баягы зымы биздин зым тору, чегара зым тору. Биздин жанагы өткөн железнодорожный путтан темир жолубуздун боюна сайылып калган. Так, ошол жерди, ошол зым торду артка кайтарайлы, артка жылдырайлы деп туруп, Кара суудан, Акташтан 100 гектар жерди алып атабыз. Суулуу баягы пак тегилип жүргөн жер. Ошол эменин эсебинен, баягы Орто Токой водохранилищесинин эсебинен 100 гектар жерди алып атабыз. Так, эми андан сырткары Уңгартоо билесиздер, Уңгартоо боюнча дагы өтө чоң чатактар көп болду. Өзбекстан мамлекети менен мындан 2 жыл мурда эле Уңгартоону алабукканы жери боюнча Кудай сактасын, Кудай тобо кылдым, бир чоң жаңжал чыгып кетейин деген. Ошондо мен өзүм дагы баргам, бул жактан жүздөгөн балдарымды алып барып, ошол жерде ошол чегарачылар менен өзбек солдаттары менен тирешип туруп, акыры аналар 2 күнөн кийин кайра кетишкен. Ошондо Уңгартоо маселеси көтөрүлгөн. Уңгартоо айтат, биздики дейт, биздин булар документальный буларга өтүп кеткен, бирок ал эл журт, ошол жердеги эл журт аксылыктар бардыгы Уңгартоо биздики деп эсептейт. Биз дагы ошентип эсептейбиз туугандар. Ушуну эми документальный кылып туруп, бир жолу биздики кылып, баягы жаңжалы жок өткүзүп алыш үчүн биз ушул жерге киргиздик. Уңгартоону дагы өзүбүзгө Кудай кааласа өткүзүп алдык. Андан сырткары Кара Белес деген участокта, урматтуу туугандар, 2017-жылы баягы ушундай протокол түзүлүп, ратификациядан өтүп, договор болуп, кол коюлуп, Өзбекстан менен Кыргызстан бир нече участоктор алмашканда, Кара Белес деген айылды, ошол аксыда Кара Белес деген айылды ушундай бөлүп туруп эле, биягы сеники, биягы меники деп койгон экен. Жакшы көңүл бурулган эмес экен ошондо. Ошол айылдын элдери бизге ыйлап, келе берип, ай мен участогум биякта калып кетти, менин үйүм биякта калып кетти деп зардап келе бергенден биз суранып жүрүп, чоң сүйлөшүүлөрдү кылып суранып жүрүп, Кара Белести ушул жерге киргиздик. Айылыбызды бөлбөйбүз. Айылды биз бүтүн кармап алышыбыз керек. Ошондуктан Кара Белести бересиңер кайрадан деп туруп, деп уже бөлүнүп кеткен, чегарага аларга өтүп кеткен жерди кайрадан ушерге киргиздик. Кайра айылды айланып өтө турган кылып туруп, жанагы эмес чегараны, айылды бизге калтырдык Кыргызстанга. Мына бул Орто Токой боюнча жасалган, Орто Токой водохранилищесинин эсебинен жасалган жумуштар болду. Андан кийин Гавасайдан, урматтуу туугандар, биз 8000 гектар жерди өзүбүзгө алып атабыз. Себеби 1956-жылы ошо Гавасай деген чоң участок 19200 деп документтерде жүрөт, бирок санап мындай такта эсептеп кеткенде 15200 16000 тегерегинде экен, 16000 экен. Тактап келгенде. Ошонун 8000 биз кайра алып атабыз. Эмне үчүн? 1956-жылы биздин ошол жердеги 1-май деген совхоз эл менен ушинтип чогулуп отуруп, биз налог төлөй албай калдык. Бул жерге налог төлөй албайбыз. Көчтүн, баягы налогтун акчасын бере албайбыз. Андан көрө жерибизди өткүзүп беребиз деп чечим чыгарышып, жерди Өзбекстанга өткүзүп беришет. Анан аны райондон, райсоветтен бекитишет, барып облус советтен бекитишет, барып жогорку советтен бекитишет, ошентип Өзбекстанга өткүзүп берет. 19200 деп документте жазылып калган, бирок 16000 гектар жерди Өзбекстанга өткүзүп берет. Ошол жерде биздин 5 айыл кошулуп өтүп кетет. Гавасайда. Бүгүнкү күндө 5 айыл ошол кыргыздар, жаллан кыргыздар жашаган 5 айыл документальный тигилердике болуп турат. Ошон үчүн биз аны дагы өзүгө өткүзүп алдык. Ошол жерде билесиздер, 2-3 жолу автоматтар атылып, элдер баягы жайлоого койлорун алып чыкса, малдарын алып чыкса, ошол жерден пограничтер келип алып, бул биздин жер, алып кеткиле деп автоматтар менен атышкан күндөр болгон.
ошолор жок болуш үчүн элде ошол жашаган 5 айылга жайлоосун, жерини, кыштоосун алып бериш үчүн ошол жерден 8000 гектар жерди алдык. 8000 гектар жерди эмне үчүн алдык биз? Эмненин эсебинен алдык? Эми азыр билесиздер, азыр кимдир бирөөгө 1 метр жерди бербейт. 8000 гектар жерди биз мына компроваттын эсебинен алдык. Кантип? Урматтуу туугандар, угуп туруңар. Эми угуп турбайсыңарбы эми? Урматтуу туугандар, угуп турбайсыңарбы эми? Сер угуп тургула компроват десиле кыйкыра бербей, аз чечебиз баардыгы. Туруп тургула. Урматтуу туугандар, ошондо эмне үчүн аны алдык? Себеби дегенде билесиздер, ошол компроватты куруу маалында, союз маалында Өзбекстан менен Кыргызстанда чоң келишим болгон. Ошо келишимдердин бирөөсү биздин мына компроваттын сол жагынан баягы Шахрихан сайдан кийин. Ошол эмеге Бүргөндүгө чейин канал булар курушуп, ошол жерден биринчи 22.000 гектар, кийинки келишимде 8.000 гектар жерге суу чыгарып беришмек болгон. 8.000 гектар жерге суу чыгарып беришмек болгон. Бирок булар муну аткарышкан эмес. Ошол маалда жасалып, договорго кирип, бирок аткарбай койгон булардын талаптарды биз коюп кайрадан аткартып атабыз. Мына ошонун эсебинен биз айтып атабыз, 8.000 гектарды силер бизге суу чыгарып бербей койдуңар. Демек, ошонун ордуна бизге 8.000 гектар жерди Гавасайдан бересиңер деп атабыз. Булар айтып атат, биз 8.000 гектар жер силерден алган эмеспиз. Биз жөн эле суу чыгарып беребиз дегенбиз. Силердин не жериңерге 8.000 бере албайбыз. Деп ошентип биз менен талаш тартыш болуп, 2-3 күн алар менен өйдүлдүй болуп, жакшы жаман айтышып олтуруп, акыры буларды биз көндүрдүк. Булар айтты, биз деди канал кылып берейин деди. Макул, ошондо кылбай кылган каналды азыркы берейли деди. Анан биз өзүбүздүн специалисттер менен сүйлөшсөк, азыркы күндө ал жака каналды куруштун кереги жок экен. Себеби дегенде ал маалда жер бош экен. Жер бош экен, ал маалда мүмкүнчүлүк бар экен, курса болот экен. Азыр жерлердин бардыгы жанагы зайнт болуп калган. Азыркы күндө каналды куруштук актуалдуулугу уже кетиптир. Так, ошондо курулса курулуп калат эле, азыр куруштун кереги жок экен. Ошондуктан булар айтат, биз каналды куруп беребиз дейт. Биз айтабыз, жок. Бизге каналдын азыр кереги жок. Ошо каналдын ордуна бизге 8.000 гектар жер бересиңер деп булар менен талашып, тартышып отуруп, акыры ошого көндүрдүк. Себеби турганда, ошол жерде деле мына силерге окшогон ак көз, кара көз кыргыздын апалары, аталары өмүр бою, силер айткандай, ал жерде дагы кылымдардан бери ошо кыргыздар жашап келатат. Ошолордун көз жашын көрсөңөр, алардын ыйдап келип бизге жалынып, жалбарып суранганын, жаш келиндердин ыйдаганын көрсөңөр, силер дагы ушундай, мен ойлойм, ушундай кылат элеңерди. Ошон үчүн 8.000 гектар жерди биз ушул каналдын эсебинен, сол жээкте курулуучу каналдын эсебинен Гавасайдан 5 айылга кыштоо, жайыт кылып 5 айылга жерин алып бердик. Так, ошону сүйлөштүк. Эми дагы кеткенде, дагы кайсы иштерди аткардык, мен ошо отчет берип атам дейм силерге, ошо протоколдор эмнелер жазылган. Чечме боюнча, эми чечме боюнча, мына Кадамжай районунда Чечме деген биздин ыйык кыргыздардын булагы бар. Мундан 1 жыл алдын ошол булакта жаңжал чыгып, былтыр май айында жаңжал чыгып, ызычуу болуп, элдер кагылышкан. Чечмени мен барып көрдүм. Чечме, урматтуу туугандар, 2 сотук жерде турат экен. 2 сотук жерде турат экен. Ошол чечмеден чыккан суунун, эмукму сонун бир булак суу чыгат экен. Ошондон чыккан суунун бир 80% өзбектер агып келет экен, 20% кыргыздар агып келет экен. Эми бул 2 сотук жер. Бирок анын баалуулугу эмнеде болуп атат? Анын баалуулугу ошо чечменин тегерегинде биздин ата бабаларыбыздын мүрзөсү бар экен. Ошол чечме кылымдардан бери биздин Кыргызстанга карап келген экен. Жакынкы эле убактарда кайсыл бир может быть 20-30-50 жылдын арагында эле ошо нары жактан көчүп чыгышып, чечменин тегерегин бүт ошол башка мамлекеттин адамдары ээлеп алышты. Атак бул жер биздики болуп келген экен. Ошондуктан булар дагы сурады чечмени, биз дагы сурадык чечмени. Негизинен чечме боюнча 2 сотук жер боюнча биз бир келишимге келе алган жокпуз. Мына ачык айтайын. Бир келишимге келе албай калдык. Бирок акыркы маалдарда мен 1-2 жолу
сүйлөштүк. Биздин комиссиянын мүчөлөрү да сүйлөшүп атат. Буюрса чечмени чечебиз го деген чоң үмүт пайда болду. Буюрса. Эми бул жолугушуу болгондо, кол коюлганда, макулдук алганда гана айтылат. Ошондон азыр муну аяныча айта албаймын. Чечме азырынча 2 гана сотук жер общего пользования, то есть чогуу колдонобуз деп гана калтырып койдук азырынча. Эми ал жерде жок, муну бүгүн чечпесек андай болот, мындай болот деп уруштулаш кылбадык. Себеби көптөгөн мына жерлерди алып атканбыз. Эми экинчи эмне кылдык? Андан кийинки ушул протоколго жазылгандарды айтып берейин. Экинчи 1 апрелден баштап Сох анклавын билесиз. Биздин территорияда ортосунда жайгашып калган Сох анклавы. Сох анклавына кайтпас жана өтүкчү деген биздин постторду ачуу. Постторду ачканда кандай болот? Ал жерде постторду ачканда, урматтуу туугандар, бул адамдардын гана өтүш үчүн, жеңил машинелердин гана өтүш үчүн жана микроавтобустардын 20 местага чейин гана адамды отургузуп өткүзүш үчүн. Ал жерден грузовойлор өтпөйт. Анан ал жерден ушогу буларга эми ошол Сокто жашаган элдерге шарт түзүп берели. Эми биз эки эл, Өзбекстан менен Кыргызстан азыр жакшы мамиледе болуп атабыз. Бири-бирибиз менен мындай бир алар айтканды биз жасап берип, биз айтканды алар жасап берип ынтымак болойлу деген максатта ал жерден мына өтүп туруш үчүн гана биз ошо эки пост ачтык. Кайтпас менен өтүкчүнү. Өтүп туруш үчүн гана. Муну кээ бирлер айтып беришти, ошол жерден Сокко коридор бериптир, жерибизди берип бериптир деп. Андай эмес туугандар. Андай эмес. Ал жерде азырынча КПП деп коет баягы. Өткөрмө пункттарын ачып койдук. Азырынча. Өтүп атышат, ошол эле. Эч кандай жер, эч кандай жол эч кимге берилген жок. Андан сырткары пункт пропускалардан эми Өзбекстан менен Кыргызстан жакшы болуп аткандан кийин ушундан пайдаланып, мына биздин урматтуу президенттерибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров менен Шавкат Миромонович Мирзиёев чогулуп сүйлөшүп, анан ошонун негизинде мына биз ишти баштаганбыз да. Эми ошонун негизинде мындай болду туугандар. Биз кээ бир постторду, пункт пропускаларды ачайын деп атабыз. Машиналарга, чоң машиналарга бардыгы элге ачык кылып пункттарды ачайын деп атабыз Өзбекстан менен. Кантип? Кайсы пункттарды? Биринчиден Кара сууну ачабыз. Ошо келишимге келдик. Кара сууда. Билесиздер, Кара сууну жаап салган, көпүрөлөрүн алып жаап салган. Кара сууну ачабыз. Экинчиден Беговатты ачабыз, мына Сузактын Атабеков айыл өкмөтүнөн. Беговатты ачабыз. Андан келгенде эле мына Ынтымакты ачабыз Кара суудан. То есть эми өзгөдү айланып өтүп, мына Куршапты айланып өтүп, мына ол жерде ортосунда канчалаган чоңдогон мындай көптөгөн мындай авариялар болуп атат, адамдарга зыян келип атат, машиналар жолго батпай кетти, кыйналып атабыз. Ошондо эгер түз ачып кое турган болсок, мүмкүн ушул азыркы поток кичине бир азайып калат. Кичине азайып, жолдорубуз да бошоп калат. Ошо түз ачуу жолун сүйлөштүк. Андан сырткары Кеңсайды сүйлөшүп атабыз. Бул Кеңсай Бүргөндүдө, мына бул эмедеги Нокен Шамалды сайдагы ошол Наманган облусунан Жалаң Кеңсай пунктун ачып атабыз. Ошол жерден эмелер өтүп чыгат. Жанагы жемиштер, тияк-бияктар чыгат. Ошолорду чыгара турган чоң пункт ачып атабыз. Так. Андан сырткары Сейдикум пунктун ачып атабыз. Бул адамдар өтүш үчүн гана, мына базар коргондон тигел Арсланбабка туристтер барыш үчүн. Алар бардыгы жабылып калган азыр. Ушул. Азыр туруп тургула, туруп турбайсыңар, силер урматтуу эл журт. Бул деген эми биз баарыбыз жерибизди сүйөбүз, мамлекетибизди да сүйөйлү. Туруп тургула эми, сабыр кылып. Мына болду.
ушул бүтүптүр мына. Алып. Мына болду. Ушул биздин кабыл алынган протоколубуздагы кечимдер. Эми тургандар, компроматты кайтып келели эми. Мына компроматты кайтып келдик. Компроматтан булар бизге 5700 жерибизди ээлеп, суу менен ээлеп, анан ошонун 4127 гектарын ошо маалда бизге берген экен. Ошо маалда. Мен эми кайсы айылдар болуп калды, ошону айтып берейин силерге. Мына Көктала, Кадамжай району, Баткен облусунан 758 гектар жерди алыптыр компромат эсебинен. Гүлбүйөн, Кадамжайский районунан 255 гектар жерди алыптыр. Ал жерлерде азыр чоң-чоң айылдар, эл журт жашап отурташып калган айылдар. Араван районунан Эсенбай дейт, пакта үчүн ошол участоктон, ошол айылдан 148 гектар жер бериштир. Нокен районунан, Жалал Абад облусунан Ынтымак, Үчкөргөндөн 1088 гектар жерди бериптир. Бул деген баягы Ош-Бишкек жолу менен кетип атканда Нокенге киргениңиздерде азыркы Ош-Бишкек жолу дагы, мурда ошо Өзбекстанда болгон экен. Компромат эсебинен бизге өткүзүп берген экен. Муну. Угуп турбайсыңарбы эми? Өткүзүп берген экен. Так. Эми урматтуу туугандар. Жаш балдар, жол тургулачы. Пожалуйста. Эми андан кийин Аксы районунан урматтуу туугандар, ошол компроматтын 4127 гектар жери каерден берилген сиздерге мен айтып атам, ошо билип алыңыздар деп атам. Силерге гана керек, компромат боюнча сөз жүрүп атат. Кандай керек эмес сизге? Кандай керек эмес? Баарыбызга керек. Бул мамлекеттин иши, бул баарыбызга керек. Так, Аксы районунан урматтуу туугандар, аэропорт, Аксы район аэропорту, ошол жерден Кербен шаарын билесиздер. Кербен шаары аэропорттон 401 гектар жерди ушул компромат эсебинен биз алганбыз. Биздин жер болду. Участок Жетиген деген участок бар, ошол эле жерде Аксыда 113 гектар жер. Участок Падышатада 5 гектар жер. Участок Соготто 52 гектар жер. Ал эми Алабукада, урматтуу туугандар, Алабука районунан Ажек деген участок бар, Чуста. 1307 гектар жерди алган экенбиз. Ошентип олтуруп, биз компроматтын эсебинен 9 чоң участокты алыппыз, бардыгы биригип 4127 гектар. Эми мындай болуп атат. Мен мындай көрүп атам азыр. Силердин мындай эмеңерди, оюңарды, мен дагы жанагыдай түрүп адаммын да. Жөнөкөй робот келип сүйлөп аткан жок да бияка, туурабы? Түрүп адаммын, баарын сезип турам, билип турам. Мен асмандан түшкөн же бир өмүр бою чоң болуп жүргөн адам эмесмин. Силердин араңарда өскөн, силерге окшогон дыйкандын 11 баланын арасында өскөн жигитмин. Так, ошол мен атам дагы бая бир бала айтып кетти го, атаңыз апаңыз деп. Мен атам дагы өмүр бою дыйкан болуп 11 баланы чеке пешне тери менен өстүргөн. Апам 11 баланы төрөп баатирене болгон. Ошондуктан мен аларга сөз тийгизгим келбейт. Ошон үчүн силердин оюңарды, урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, мен билип сезип турам. Компроматты бербейбиз, ушул ойдан калсын деп атасыңар, туурабы? Эми угуп тургула, токтоп. Эми угуп тургула. Урматтуу эл журт, макул, мен ушул силердин Куршап элинин, Куршап жергесинин ушул каалоосун биз четке кага албайбыз. Себеби туугандар, биз сиздерге окшогон, силер шайлаган, силер алып келген, Аллах Тааланын буйругу менен сиздер алып келген бийликпиз биз. Биз асмандан түшкөн бийлик эмеспиз. Же биз болсо бир басып алган бийлик эмеспиз. Силер бизди өзүңөр алып келгенсиңер. Ошондуктан урматтуу туугандар, элдин талабы, элдин бүгүнкү күндөгү суроосу биз үчүн эң негизги талап. Компроматты бербейбиз дедиңерби? Компроматты бербейбиз. Болду. Мына. Эми компроматты бербеш үчүн угуп тургула. Компроматты мына мен макул болдум. Комиссиянын, мамлекеттик комиссиянын төрагасы катары. Компроматты ушул бойдон калтырабыз. Азыркы бойдон. Компроматтын үстүнү жана граница кылып
граница кылып, ушу граница силердики деп Өзбекстанга өткүзүп бербейбиз. Так, эми калган иштерибизди биз Аксыда, Алабукада, Баткенде уланта берейлиби? Же токтотуп коелуби? Уланта берейли, туурабы? Мына бул эми урматтуу туугандар, бул маселени эмне үчүн мен айтып атам? Мындайда капыраватты бербеш чечилдиби? Чечилди, туурабы? Капыраватты бербеш чечилди, болду. Эми капырават боюнча мен бир-эки маселе айтып берейин силерге. Так, муну угуп коюңуздар. Ел айтып атабы бербейбиз деп. Значит бербейбиз. Бул силердин жериңер, бул биздин жерибиз, элибиздин жери. Капыраваттын эми ашыккасы, мунун катасы туугандар. Качан болгон? Капыраваттын катасы, урматтуу туугандар, ошол жылдары бул эми мындан 50 жыл проектировка башталганда 70 жыл болгон экен, 60 жыл мурда ушул нерсе болгон. Мына азыр биздин сууларыбызды агып келип аткан сууларыбызды буяктан Яссы, тияктан Карадария, тияктан Куршап, мунун баардыгы капыраватка куюлуп, топтолуп, анан кийин Өзбекстанга кирип, Өзбекстан өзүнүн тиричилигин кылып атат. Туурабы? Мына эми ачык эле айтышыбыз керек, болуп аткан нерсе. Бирок капырават бүгүнкү күндө тууганда бизге ушул чекесинде жашагандарга эмне пайда берип атат? Эмне пайда берип атат? Айтылачы. Пайдасы жок, туурабы? Пайда берген жок бизге. Эми мына 50 жылдан бери угуп туруңуздар. Мен эми мына экономикалык жагын айтып атамын. Астындагы жерди же пайдалана албайбыз, же үстүндөгү сууга эч нерсе кура албайбыз. Экономикалык жагын айтып атамын. Бизге пайдасы жок болуп атат. 50 жылдан бери ушинтип келатабыз. Эми дагы 50 жыл, эми дагы 100 жыл ушинтип турушу мүмкүн. Башка эмне кылабыз? Айтылачы. Бул нерсе отургула. Отургула, эми укпайсыңарбы эми? Сөзгө конок бересиңерби жокпу? Эми мындан ары туугандар, ушул ойдан калтырабыз, ушул ойдан дагы деле тура берет. Мейли тура берсин. Мейли тура берсин. Так, эми биз эмне кылабыз? Биздин алдында Кудай буйруса чоң-чоң пландарыбыз бар. Ошо капыраваттын мына силер айтып аткан жер бар, астында, суунун астында. Бирок аны 4127 гектарын алып койгонбуз, 1300 гектар жерибиз турат ошол жерде дагы. Эми ушуну биз айтылбаган көп нерселер бар. Эми бардыгын ачык айтсаң, азыр мен сүйлөгөнүмдүн бардыгы коңшу мамлекеттерге жана башкаларга кетет. Ошондон көп нерселерди мен мындай айтпай турган нерселер бар. Аны мен ачык силерге айтып бере албаймын. Эгерде шайлоо болгондо укмуш айтып бермекмин аны. Азыр шайлоо эмес. Же мен бир оппозицияда болгондо, же бир жанагыдай бир иштебегенде укмуш айтып бермекмин. Бирок бир нерсени айтайын. Мына биздин Яссы дарыясы. Яссы дарыясы туугандар. Биздин мурда эле Союз маалында проектisi бар экен. Азыр ошону биз дагы даярдап атабыз, кайрадан алып чыктык. Жаңы технологиялар киргизейин деп аракет кылып атабыз, Кыргыз гипрозор менен. Ушул Яссы дарыясын жогору жактан аркыбетке ыргытканга. Бул бит. Андан сырткары, ол жерде биздин Карадария, Куршап дарыяларын. Биз эми азыр мына жерде жашагандарыбыз, биз түгөнүп суу аягына келгенде ошол жерде жашап атабыз да. Бирок сууларыбыз биздин тообуздан башталып атат. Жогору жактан башталып атат. Канча жүздөгөн километр, миңдеген километр басып келип атат. Ушул Карадария эмени, Куршапты. Буга дагы азыр уже команда бердик. Кудай буйруса, быйыл жылдын аягына чейин кайсы бир деңгээлде проектisi даяр болуп калат. Муну биз кыйгаштатып алып кеткенге. Так. Себеби биз мына акыркы 30 жылда акыркы 30 жылда туугандар, бир дагы водохранилище да курбаппыз. Бир дагы ГЭС да курбаппыз. Бир дагы же мындай бир чоң бир сууну элге жеткизе турган, талааларга жеткизе турган бир да проект кылбаппыз. Биздин сууларыбыз түздөн түз эле аккан бойдон эле агып ылдыйга түшүп кетип атыптыр. Так, ошол үчүн ушул маселе боюнча азыр чоң проблема көтөрүлдү. Мындан 3 күн алдын биз баарыбыз чогулуп, керектүү жоопкерчиликтүү адамдар, премьер-министрде ушул маселени талкууладык. Кудай кааласа, бул маселе уже башталып атат. Андан сырткары Баткенде көрүп атасыздар, чегара болбой, чегара бүтпөгөнүн эсебинен тажик туугандар менен биз жакшы жаман айтышып, өйдөлдүй болуп атабыз.
Biz çevreni barı bile montu tartıp bütürüp alabız dep oynabойбуз. Андай болушу мүмкүн да эмес. Ошондуктан Тажикстанда азыр 3 чоң проектини баштап атабыз. Биринчиси Leylek районунда Бешкент айыл өкмөтүндө кайсы участок эле? Leylek Козу Баглан суусунда Актоок деген суу сактагыч курушубуз керек болуп атат. Эгерде ушул суу сактагычты кура турган болсок, Ходжент шаары, мына алиге Гафуров шаары полностью алардын иче турган суусу почти 100% бизде түшүп атты. Биз болсо ошолорго баарын агызып коюп, унчукпай өзүбүз талаалап кургап жатат. Так, мына ушул маселе боюнча, урматтуу туугандар, кече күнү эми суммасын айтпай эле коеюн, өкмөттөн акча бөлүндү, проекти башталды. Ал проектini 1 жылда курабыз дейт, биз тапшырма бердик. Ушул жылдын сентябрь-октябрына чейин проектini бүтүрөсүңөр деп. Акчасын чечип бердик. Азыр чыгып ошол жерде иштеп, биздин проектировщиктер проектini куруп атат. Кудай кааласа эндиги жылдан баштап ошол жерге Leylek районунун Козу Баглан суусуна, дарыясына Актоок суу сактагычын курабыз. Эгерде муну куруп алсак, биз границаны жөнү чечебиз туугандар. Кудай кааласа. Андан сырткары Баткен облусунда дагы бир 2 чоң проектлер бар. Эми булар азырынча проект бойдон эле турат, сөз бойдон эле ачык эле айтайын. Буларга акча бөлгөн жокпуз, айтып коюшубуз керек. Кадамжай районунда Сок дарыясында Бүргөндү каналын реконструкциялашыбыз керек. Ошондо Бүргөндүгө толук суу чыгат. Андан сырткары Баткен районунда Сок дарыясына Текесекирик каналын куруу боюнча дагы долбоорлор бар, бирок булар долбоор бойдон азырынча турат. Эң негизги маселе, 2 маселе азыр башталды. Бул биринчи Жазы дарыясы боюнча, экинчи Leylek районундагы Актоок суу сактагычы боюнча. Кудай кааласа ушуларды баштап иште киргизип ала турган болсок, өзүбүздүн какырап жаткан жерлер сууга жанагы суу жетет. Анан монтип карап туруп, көк-мөк кылып суубузду агызып, башкаларга бербей калабыз. Ошон үчүн туугандар ушул иштер жүрүп атат. Алар чечилгиче туугандар. Мына силердин каалооңор менен, силердин ушуган элдин талабы менен, силердин талабыңар менен биз Кембироват суу сактагычына тийбей турабыз. Урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, эми азыр мына аталарыбыз отурат, апаларыбыз отурат, күн ысык, баарыбыз мындай бир маселе менен топтолдук эле. Бул маселе мына чечилди, тынч болойлу, ынтымак болойлу, бири-бирибизге акыркы сөз айтпайлы. Мен ушул жерге отурган аталарыбызды, апаларыбызды, урматтуу эл журт, мына мен жөнүндө канчалаган ар түрдүү жалган ушак айымдарды, ар түрдүү нерселер таркатып атат. Мына кече bir 3-4 gün, bir hafta oldu. Taşıyıp tigel Dubai'dan üy alıptır deydi. Dubai'dan kança milyon dollarga üy alıptır dep çıkarıp internetke jayıp anan janagı haligi atayı uşunday uşaka alıngan adamlar uşunu жеткизип атат. Урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, мен силерге айтып коеюн. Жакшылап угуңуздар. Ооба, мен üy aldım. Biz üy aldık. Кайсыл üy aldık biz? Men жакында bir ороза башталгандан кийин 3-4 күндөн кийин болса керек Испанияда уулум 15 жашар уулум Испанияда футбол ойнойт. Ливанте, Валенсия шаарында, Ливанте клубунда. Ошо балам чалып калды. Ата акам барат дейт, Томас деген чоң уулум бар. Томас акам барат, ушуга жардам берип коюңчу дейт. Эмне болуп кетти экен деп кыжаалат болуп, эми балага кыжаалат болосуз. 2 саатта келип калды. Эмне болду балам десем, ал өзү Жалал Абад шаарында жашайт. Эмне болду балам десем айтат, биз дейт. Мага өткөндө бир чай ичип отурганда айтып койдум эле. Россиядан бир адам чалып бир жараныбыз Россияга барып, ошол жерде үй алабыз деп, үй бүлөсү менен көчүп барып, иштеп, ана ошо 3 эмдүү балалуу болуптур. 3 эм бала турат. Дагы деле үй жок экен. Ошого үй алып бербейсиңерби, жардам бербейсиңерби деп bir adam çıktı ele. Oşunu çay içip oturup öyle aytıp koydum ele. Görse bular kulağına iyiliği olgan eken keliptir. Ata, men deyt, men
кичинекей иним, экинчи балам Мока деген, үчүнчү балам ошол Эмирхан. Үчөөбүз акча топтоп, ошолорго үй алып берейин деп атабыз. Кичине акчабыз жетпей атат, акча бериңизчи деп сурап келиптир. Мына бул Ташбулак айыл өкмөтүнүн Ынтымак деген участкасында Жалал Абад шаарынын чекесинде турат. Анан айттым, макул жардам берейин. Эмне кыласыңар? Ал айтып калды, үй алабыз деп калды. Эмне кыласыңар? Десем, айтты, үй алабыз. Кандай үй аласың? Сен үйүң бар го десем, ушул сиз айткан адамга үй алып берейин деп атабыз. Ал адамдар мен Россияга чалып байланыштык, сүйлөштүк. Үй алсаңар көчүп келебиз деп атат. Ушуну көчүрүп келип коеюнчу, ушу Орозо маалында деп балдарым ушинтип суранып келишти. Болуптур деп, алар мен да жардам бердим. Ошентип 2,5 миллион сомго көп балалы үйгө 3 эм төрөгөн бир үй бүлөгө үй алып беришти. Мына ушул үйдү айтып атса керек туугандар. Ушул үйдү айтып атса керек. Башка туугандар, менин эч жерде угуп туруңуздар. Башка менин эч жерде, чет өлкөдө, чет жерде бир кирпичим жок. Кирпичим болсо, ана Орозо оозу менен айтып атам, мага буйрубасын. Ошол ушак чыгаргандардын өзүнө буйрсун ошол, алып алсын ошол. Урматтуу туугандар, урматтуу эл журт. Мен анан кээ ойлоп атса керек, бийликке келип өзгөрүп кетти деп. Биз өзгөрө турган убакыттан өтүп кеттик. Биздин тамырыбыз, биздин каныбыз, биздин жүрөгүбүз эл деп калган, аягына чейин эл деп болот туугандар. Ошондон эч кычырат болбогула. Ар бир кылган ишибизди, ар бир кылган аракетибизди эл үчүн жашайбыз. Эл үчүн кылабыз. Ана мына жерди сатып берди, сууну сатып берди, тигини кылып берди. Ал андай эмес. Эч кимге биз муктаж эмеспиз. Бир гана биз элибизге, мамлекетибизге муктажбыз туугандарым. Ошондуктан жанагы ушак айың чыгаргандар, жанагы жөн эле жерден адамга көз ыйпагандар, ушундан жок дегенде ушул бир Орозо маалында этият болсок. Мына жерде бирөө чыгып айтып атат, Таятаңдын жериби, Чоң Атаңдын жериби деп туугандарым. Менин Таятам, Чоң Атам, атам, апам бардыгы эл арасынан чыккан адамдар. Мен чоң болуп бир түшүп калган жокмун. Ошондуктан менин ата-энемдерге, тууган уругума, жакындарыма сөз тийгизбесеңиздер деген суранамыз силерден. Рахмат барыңыздарга. Сурооңуздар болсо жооп берейин. Рахмат. Рахмат. Биз бул жакта бир кишиге сөз берсек, ал ушул айылдын тургуну Акыл Айтбаев агабызга. Ассаламу алейкум, аталар, ağalar, inler, eze karındaşlar, dostlar, arkadaşlar. Benim adım Akıl, familiyam Айтбаев. Ben Kamçıya Kıdırşay isminin çoğuş degen barыңızдар bilesizler. Kamçıya Kıdırşay söz aytıp жүрөт. Men sizge 2 жолу министрдин орунбасары кылганмын деп. Туура. 2 жолу жолдомо берип, указ чыгартып, 2 жолу министрдин орунбасары кылып дайындатып, экөөбүз 2 жыл чогуу иштегенбиз. Аңызга рахмат, Камчы Кыдыршай. Мен элге ачыгын айтып коеюн деп атам. Андан тышкары Камчы Кыдыршайдын бир тууган иниси Шайырбек деген бар. Аны менен Бишкекте башкаруу академиясында, жана президенттин алдындагы башкаруу академиясында чогуу окуп калып, азыр үй бүлөбүз менен катышып жүрөбүз. Мен бул маселе козголгондо, кемпирабад маселеси козголгондо, ушуну баардыгын окуп билип, жана видеолорду көргөндөн кийин менин да жүрөгүм ооруп, кантип ушул биздин ата бабаларыбыз жашаган жер, алардын изи калган жер, мен өзүм туулуп өскөн жер, башка мамлекетке өтүп кетет деп чыдабай, мен Камчы Кыдыршайга барып жолугайын деп аракет кылдым. Камчы Кыдыршай барсам эсен киргизбейт экен, арыз жазып ишти, арыз жаздым, күттүм, болбот. Анан Шайырбек илиңизге чыктым. Өзүңүз айтмакчы, мен Айтбай Камчы Кыдыршайга кемпирабад боюнча жабылып сүйлөшүп турган иштер бар деп. Анан убактысы болуп атат, тиги бул деп дагы бактык. Анан чыдабастан 18 апрель күнү Кыргызстан калкыма кайрылуу деп туруп, кайрылуу жазып туруп, бардык социалдык тармактарга жайыттым. Ал жак бул жака баарына тараттым. 19 апрель күнү Next деген телевизор чыгып калды, Кудай жалгап, жана менин кайрылуумду окуп калышкан экен.
Ошол жерден барып айттым, бул жерди бергенге болбойт деп. Азыр эми бизде кече мурда күнү жыйын өткөн, Камчыбек Кудушаев. Биз сизди 28 апрелде күтүп атканбыз. Себеби мына сиздин комиссиядагы мүчөлөр баары ошол жерде айтып түшүндүрүшүп, 10 күн мөөнөт сурашып, элдер 3 күн деп, анан 5 күнгө токтогонбуз. 28 апрель күнү ошол кемпирабадтын жээгинде келип отчет бере турган болуп, биз ошол күнгө күттүк эле. Эрте келип калдыңыз, эрте келгенде дагы азыр маселени болду калды деп айтып атабыз. Рахмат сизге. Эми да бир маселе сизден бир эске алып турган. Ошол жанагы Өзбекстандагы Лоо кемпирабадтын дамбасынын жарымы биздин Кыргызстандын аймагында турат. Жарымы. Азыр эле мына сиз келгенге чейин элдер чыгып сүйлөп турсун деп мүмкүнчүлүк бердик эле. Абдыразак Мамат Мусаев деген агабыз чыкты мына. Мен ошол кемпирабад суу сакташын курулганда мен ошол жакта иштегенмин. Ошол кезде 2 ГЭС курулган деп айтты. Мен жанына келип азыр сурадым. 2 ГЭС кайсы жакта десек, жанагы Кыргызстандын жарымында экен. Демек, баягы союз бузулгандагы келишимдер боюнча кимдин аймагында эмне курулган болсо союз учурунда ошолордун менчиги болуп эсептелет. Ошон үчүн ошол 2 ГЭС боюнча маселе коюш керек анда, Камчыбек Кудушаевич. Калган маселе боюнча эми чек ара өзгөрбөй калса, биздин талабыбыз ошол болчу. Эми бизге баягы коллекторлук дренаждык системаны куруп беребиз деп курбай койгон элдер дагы эле кыйналып атат. Жердин алдынан суулар чыгып, туз чыгып, жараксыз болуп, элдер ооруп, ошол коллекторлук дренаждык системаны өзбек тарапы өзүнүн эсебинен куруп берсин. Болду, рахмат. Эми туугандар, негизги маселе чечилди. Ушу менен жыйынтыктайлы. Суроо жооптун кереги жок болуп калды. Туурабы? Болду. Мындай рахмат сизге. Акылказак рахмат. Акылказак туура айтты. Менен чогуу МЧСте чогуу иштеген. Акылказак мен өзүм кадырым кылып алып жүрдүм эле. Өзү менен бир аз чоңураак агам деп коем. Урматтуу элчурт, эми мына ысыкта отурабыз. Орозо күнүндө бири-бирибизди кыйнай бербөйлү. Негизги маселе чечилди, баардык маселе каралды. Бир аксакалыбыз дуа кылса, ошонун негизинде анан кийин биз жыйынтыктасак. Уруксат берсеңиздер. Рахмат. Söz alın. Ya bir söz ver. Hurmatlı el jurt. Men Özgen rayonunun Ardagerler Kengesinin төрagасы Ergesip Kanыбек. Men sizlerden pulunuzdarman. Kaç durumcu bu yakı? Şu Kurşak rayonunda 5 yıl hizmet kıldım. Men mınal жерден Tokater жерini aytıp koyayım, köp süylebeymin. Bardınızlar, çarşadınızlar. Buna Tokater yerin Kamçыбек Kuduşaев aytты. Men uşunu kütüp durganlar. Rahmat. Talıkbastan işlep hizmet kılıp ataslar. Amin. Bana kelgen meymanlar, bana aytılgan yetin talabı atkarıldı. Kuda kalasa Kamçыбек Kuduşaев aytkan sözünden kaytmasa gerek de oylar. Kuda kalasa el aman olsun, kız olsun, daima yeni jurtu tamam olsun, bağırlığın işleri iyi gülüktü bana olsun. Amin. Amin. Nere kursalar hep provokasyon maksilersin şuna çoğul olbay. El uçuraşkan var da, uçuraşkan var sen olbay o. Oturazla aldına giyi olasın da. Provokasyon kılala. Sıralarız var mı? Sıralarız. Yo şu sıralarızlar olsa aytыңыздар. Buna niye turatmlar mümkün? Şu ertalep Allah işte.
Kaçatga basmаңды. Түртпе мен. Яққа баспаңды. Қайқа басайын? Сен ешің алдына басқан ба? Азырақ сөйлеп бұдылдабай. Şunu menen jönөп жатат. Şu dostlar эфирде азыр жабабыз. Мына элге канчалык деңгээлде түшүнүктүү болду, эми азыр алдыда көрүп жатарбыз. Ел жұрттағы тараған атады. Мына жерде азыр бир аялды түртүүрө жасады, өзүңүздөр көрдүңүздөр, ошондайынан өзүчү чекеде жаздады. Бир аял менен кыйкырыша кетти, аны көбүңүздөр көрдүңүздөр окшойт. Бакага турайын алды. Элде эшенемай кетсин. Бакаса факат алды. Мына жөнөп атат. Бул жерде ошол Ошол Кызыл Октябрь айылында жашаган бир эже суроо жооп менен кайрылам деди. Ага милициялар жол бербей коюп, жана ошондайынан ызы чогуп кетти. Men жетпей калдым да, ялып Достор, ушу менен эфирди аяктайбыз. Эфир сонуна чыкты.